Çok gününe kança tavар satасыз, kançaga tavар satасыз? 10 миң, 15 миң, 20 миң. Andan da az болады да. Кейде 2 миң болуп калат, кейде 15 миң болуп калат. Бирок биз эми иштеген ишкерлерибиз бар. Среднем бир 7 миң, 8 миң экен да, я, gününe мындай. 7 миң кейде болбой калат. Кейде 2 күндө качып жок болуп калып атат. Биз азыр только жана крупный оптом саткандар товарын регистрация кылып, ошолордон налогду түшүрөбүз. Учет алалы. Теневой экономиканы көтөрүп алдыга үстүнө чыгаралы деп атабыз да, таза суу. Анан ошон үчүн сизден сурап атам да, мисалы. Анан бир жерде мисалы 2100дөн ай сайын төлөп атасыз патентке. 8 миллионго жетпейт экен оборотуңуз. Выручкаңыз. Жетпегенден кийин бекер сатыңыз да, эмнеге патентке төлөйсүз? Сизге рахмат. Эч ким моундай сууга басып келбейт. Биз 10 саат туруп иштейбиз азыр Нуркожоевич. Туурабы? Анан кийин эми мындай айтканда сизге рахмат. Бизди ушу патентте калтырсаңыз, эдинный налог менен калалы, элдин көйгөйү эле ошол 70-80 миң киши биз сиз мененбиз. Себеп дегенде жардам берип атабыз. Бир адам эч нерсе кыла албайт. Анан кийин биз дагы ошо сизге берген жардамыбыз ушул болсун. Элдин баардыгы эле ыраазы. Кечеги ошо эдинный налогко калгандан бери Жордойдун элдин баардыгы ушул киши сизди колдоп атат.